Өчірбей атын атамын, алдыға қадам басамын. Аял затын құттықтап, концерт қойып жатамын. Эми Қаныбек азыр концерттің башына бір нәрсе өтіп қалды. Ол жақта Қарасулық ежекелерінен атайын белек бар екен. Қабыл алып қоясың, Мұнаке. Ежелермен бе? Қарасулық ежеген екен. Рахмат. Мұнаке. Рахмат. Рахмат. Асманда жылдыз көрсөң, жылдыз деп бил, қалпак кийгенди қырғыз деп бил дейт. Ушундай ала тоодой бийик қалпак кийип, биздин агабыздын жолун жолдоп, ак жол тилейбиз, ушул кездин кут болсун. Рахмат, мына жеңебиз өз колу менен тигип келип туруп мына. Ошондойбу жеңе? Мына. Неме? Рахмат. Камчыны бербейсиң мамай? Seni kütüp duram o. Bizden bir kıl kuyruk. Ana. Rahmat. Rahmat sizlerge Rahmat. iyilik olsun. Bu da bana desek. Bizden bir kıl kuyruk deydi. Özü jüröt. Öz memnenen gelip düşüp kalgan canım. Rahmat, Beлеке терең ыраазычылык билдирем. Bir kıl kuyruk dedi. Kıl kuyruk dedi. Atта. Atта. Rahmat kom. Atты байлап койгула kom. Öldün konsertten atkanada öldün nasıl? Nege berdi go? Apa? Ne gülesek berdi de hazır at dedi. Kıl kuyruk dedi go. Oo, beret. Nege beret otasım? Vermese men alıp verem bapçı. Bala da işen çek beçere. İşen çekti istan hangi? Aytar. Vallahi aytar. Jaşın olsanız. Evet. Anaka. Kıl kuyruktun oruna bir de torpak mı? Koy, torpaktım niye kıram? Bunu atam baylap жүрgөнү жетишет. Torpağımda ap gelgenler şu sağım bolup kaldı mı ka? Sağ üysen giren bunu. Тынар ака, мен чындап толкундан турам ака. Эгерде мен концерт койгон сайын эле ушинтип мени сыйлап урматтап келе турган болсо көрүүчүлөрчү, мен ар ай сайын концерт коям. Ана сага. Bolboy tantkenge. İşembe aldap koyuşat. Nege? Gelbey koyuşat oşentip koyup. Koysanız? Jana çakırıp üretmeyen gelgenlerle gelmesi, alarga bari, alar günde koysan günde de gele veret. Bilet albandan bari bir de. Aldanıp kalasın. Bir yılda bir ile jol koyun ha? Bir yılda bir koysan kulab. Aldanıp kalasın işembeyt. Jağıl aldap koyup ketti eko. Bire öz kolum menen tiktim dedi o, mına sağan eke. Жоқ, Тынар ака, эгерде ушундай зал толо эл келе турган болсо, мен билеттин баасын 500 сом эмес, 100 сом кылам. Sen мындай ойлонуп атасыңбы? Неге? Караша, билеттин баасын 100 сом кылып коюп, мынердин арендасында мени бересиңби? Жетпейт ал 100 сомдон аренда. Жетпей калабы? Жетпей калат. Билетке тийишпей эле койгон. 500 сом жатырсың. Ошо 500 сом жатырсың. Башкасын айтып сөз кыла бер. Эгерде күйөрмандарым аябай көп келе турган болсо, мен ар бир келген көрүүчүгө 500 сомдон акча кошуп берем. Андай кылып айланчалык болуп калды. Үйүнө бар эле коюп бербейсиң концертти келтирип отуруп эле бияка. Болбой калабы? Болбой калат. Мурдагы деле кете берсин, эмне кыласың? Мурдагыдай эле боло берсин анда. Мурдагы деле кете берсин. Эме, Тынар ака. Эми мен азыр ушул сахнада сизге бир ыраазычылык билдирип коеюн деп атам да.
Geçe жақында Бишкекте атамдын эскерүү концертин өткөрдүк. Ошол концертте өзүнүн эң сонун чоң салымын кошуп, ушул Тынареке колунан жетелеп, ак үйгө алып кирип, депутаттарга тааныштырып, чакыруу баракчаларын таркатып, ошол концертти продюсер, атамдын продюсери Респект Жабиров менен чогуу сонун кылып жогорку деңгээлде өткөзүп берди. Тынареке, сизге ушул оштук туугандардын атынан бул колчабуу ыраазычылык белек болсун аке. Тынареке, бул жашоого эч ким түркүк болуп калбайт аке. Сиз дагы канча жыл жашайсыз билбейм, Кудайым өмүрүңүздү узун кылсын. Эгерде сиздин дагы эскерүү концертиңиз болуп калса, мен балаңызды колунан жетелеп, ак үйгө алып барып, эскерүү концертиңизди өткөрөм аке. Булардын оюна койсоң, эртең эле көмүп койсо булар. Мына бүгүнкү концерттин темасы, ака. Атам бирөө болчу, сүйгөнү үчөө болчу. Сен билгенден үчөө болчу. Дагы бар беле? Мен билгенден Канча эле? Эмне кыласың, баракасын кетирип санабаны? Жок, Тынареке, сиз түшүнбөй атасыз да. Ал жагынан айтпай атам, менче. Атам биринчиден Аллахты сүйөт эле. Экинчиден саясатты сүйөт эле. Үчүнчүдөн сахнаны келген көрүүчүлөрдү сүйөт эле. Кызыл Кыяда Бурмежекени дагы сүйөт болчу. Каныбек көз жүрем дедим, эскерүүгө чейин концерт уюштуралы деп, каяка барабыз деди, анан көз ак үйгө барабыз дедим. Десем, ак үйгө кирдик, анан кирип баратым деп, Тынареке дейт, десем, ушул атам өлгөндөн кийин сиз коркуп саясатты айтпай калабы экен дедим эле. Дагы эле айтат экенсиз да, дагы эле коркпойт экенсиз да дейт. Анан мен айттым, эми чындыктан эч качан коркпош керек дедим. Чындыктан эч качан коркпош керек. Наоборот, ошол калпты айткан чоңдор бизден коркуш керек деп, экөөбүз сүйлөшүп кирип бараттык, көрдүңбү? Мен ак үйгө кирип баратканымды көрүп калып, бирөө айнектен чыгып качты. Ошондой сахнада болобу, көчөдө болобу, кайсы жерде болсо, чындыкты тайманбай айтып, элге жеткирип, ушул атабыз жеткире албай калган нерсени, саясатты, чындыкты ушул сахнада сен экөөбүз жеткиргенге Аллах Таала насип этсин, ишиңе ийгилик болсун. Каныбек Разыков колчоолор менен. Тынар Курбаналиев. Рахмат, чындап аябай сүйүнүп турам, себеби мен өзүмүн эң алгачкы жеке концертими 22 жылдан бери мына эми биринчи жолу коюп атамын, аябай толкундуу болуп атат. Мен эми ушул концерттин башында бир нерсени сүйлөшүп алайын деп атам да, кече Бабыр театрында ушул жерде эле концертибиз болду, аябай адам көп болду, дал ушундай болуп батпай концертибизди мына баштайын деп турсак эле, Бабыр театрын кире беришинде эле бир келин ыйлап туруптур да. Анан мен бардым да, эмнеге ыйлап атат? Место жетпей калдыбы? Же эмне болду? Билетин жоготуп алдыбы деп барып, жеңем, эмне ыйлап атасыз дедим да. Десем, Каныбек, мен сени аябай сыйлайм, талантыңа таазим этемин, иним. Мен просто ыйлаганым туура үчүн сенин концертиңе менин күйөөм келиптир деди да. Күйөөңүз келген болсо жакшы экен да дедим. Кирбейсизби десем, жок, ал өзү келбей, башка бир келин менен келиптир деди да. Анан кызык экенсиз го дедим, эмне бул жерде ыйлап отурасыз? Кирип алып чыгып эшикке сүйлөшүп албайсызбы десем, жок Каныбек, ал маданиятка туура келбей калат. Ошон үчүн сен концертиңди баштабай туруп, мүмкүн болсо микрофондон айтып койчу, мен эшикте туруп турайын деди. Макул дедим, микрофонду алдымдагы урматтуу мырзалар дедим. Кимдир бирөөңүздөрдүн келинчегиңиздер эшикте ыйлап атат дедим. Силер өзүңөр келбей, башка бир келин менен келипсиңер. Мен светти 2 минутага өчүрөйүн, кимдин келинчеги болсо эшикке чыгып кеткиле деп, светти өчүрүп, кайра жандырсам, залда бир эркек калбай калыптыр. Ошон үчүн бүгүн ар ким өзүнүкү менен эле келдиби? Ошону бир тактап алайынчы.
Азыр Кыргызстанда аябай жакшы, эми кимдир бирөөгө жакшы, кимдир бирөөгө жаман, угуп атсаңыздар керек, 2 аял алууга кандай карайсың деп, мына жогорку кеңешке талкууга койду. Эми буну өтсө, өтпөсө өткөн жок да туурабы? Бул эми ушул 2 аял алууга макулмун деген мырзалар барбы? Бир кол чаап коюңуздарчы, макулбуз дегендер. O yerde akam kol çağıp cengemen kaltak yediniz ha? Şöyle oturuşunuz gerek geledi. Makul mu degen mırzalar var mı? Aka siz mi? Koyun aka yaşınızda öyle bir top var kaldı. Yok biz karşımız degenler var mı? Çallan ayaldar o. Жоқ өз негизи бул 2 ай алууга мен раматылык атам көз карашы аябай түз эле да. Анан эми мен деле бул 2 ай алууга каршымын. Себеби неге каршымын? Себеби ар бир чоңоюп келаткан бала өзүнүн эле ата-энесинин жанында чоңойгондон бактылуулук күн жок болсо керек деп ойлоймун. Рахмат. Себеби мен муну неге айтып атам? Как ошодон запкы жеген адам катары айтып атам да. Себеби мен атамын 2-нчи аялынан болом. Öyle deyт го. Чында öyle. Эми мен бүгүнкү ушул концерт боюнча дагы сүйлөшөйүнчү. Бүгүнкү концерттин рекламасын кайсыл жактан угуп келдиңиздер? Интернеттен, дагы. Афишадан, мына акем афишадан деди. Мына мен ушул афишадан көрүп келгендерге бир суранычым бар эле да. Сиздерден сураныч да, ака. Биз илип кетебиз го афишанычы. Сиздер келип окуйсуздар го. Канибектин концерти болот турбайбы деп жөн эле окуп кетип калгылачы. Окуп туруп, астынан кармап дырррт деп жыртып коюп кетип калат экенсиздер. Жо сиз эмес, мында башкалар да. Анан ал афиша эски афишага окшоп калат экен дагы. Астына жана кичинекей жарнактар бар го. Ошолорду алып келип иле берет экен. Концерттин темасы өзгөрүп калат экен кадимкидей. Абдулда Иштамдын афишасын көрдүм. Концерттин темасына мындай башкача болуп калган да. Мындай жазылып турат. Абдулда Иманкуловдон кеңейтилген балкону менен квартира берилет. Абдулда Иштам концерт коюп атабы же квартира берип жүрөбү дедим мен. Мына Расул Маматкуловдун афишасын көрдүм Бишкекте, дал ушундай өзгөрүп калганда мынча жазылып турат. Расул Маматкуловду тазалаганы 2 бала 3 кыз керек деп. Өзүмүн афишамды көрдүм мына ХБКда, Запчас базарда илинип турган экен, мынча жазылып турат. Канибек Разыков ижарага берилет. Самара Каримованын афишасын көрдүм. Жакында Орозодон кийин концерт коет экен, 20 күн концерт коет экен, Караңыздар, мында жазылып турат. Самара Каримовадан бесплатный козы гриль. Төгүнө жазып коюптур, доставкасы менен. Тынар аканын афишасын көрдүм. Точно түшүп тур да, бирокчу мынча жазылып турат. Тынар Курбаналиев 3 жашар торпок сатылат. Жамбыл Камчиев Айшатам рекламасын көрдүм. Мынча жазылып турат. Жамбыл Камчиев жүн алабыз дейт. Эми бүгүнкү концертти афишаданбы, инстаграмданбы, фейсбуктанбы, кайсыл жактан болсо дагы менин талантыма тазим кылып келген жалпы кыргыз элине тазим этемин. Рахмат. Эми атамы билесиздер. Атам кыргыздардын, куудулдардын атасы болгон. Эми жалпы куудулдардын атасы деп айтпайын. 30дай шакирти бар эле атамын. Ошолорго сатира жазып берет эле, ыр жазып берет эле дегендей. Мага көпчүлүгү суроо берет да, сен ушул Рахман Разыковдун уулусуң. Атаң деген бул алып куудул болгон. Китеп жазган, сатира жазган, атаң экөөңөрдүн ортоңордо мындай кызыктуу окуялар болгонбу, болгон эмеспи депчи. Ошодон бир экөөнү айтып берип коюн. 4-класста окуйм. Анан үйдө отурам. Апам айтып калды, Каныбек балам, сен үйдө отуруп тур, мен папаңга тойго барып келейин деди. Папанды билесиздер,
Папаңға тойға барып келейін, атаң келіп қалбасын деді. Мақұл дедім. Апам ешке ұзатып шығып еле қайра келатып, ешіктен сигаретті алып алдым да. Анан эми атам өмірі сигарет чеккен киши меселе да. Ушу сигаретти бир чегип көрөйүнчү дедим. Эркектин баары эле чегет, кандай болот экен деп үйгө алып кирип, сигаретти тамыздым дагы, оозума салып, болушунча ичиме тартып туруп, эми түтүндү чыгарайын десем, эшикти ачып атам келип калса болобу? Эркек киши эшиктен кирип келип эле биринчи кимди сурайт? Апаң гана дейт да. Атам кирип келип эле, апаң гана деди эле. Апам папаңга тойго кетти дедим. Оозума чыккан түтүн атам каптап эле кетти да. 11 класста окуйм. Аябай кеч келдим бир күнү үйгө. Кеч келип үйгө кирейин десем, атам раматылык эшикти жаап коюп бир. Анан забордон ашып кирдим дагы, местама жатайын десем, мени күтүп местамда жатыптыр атам. Saatты қарасам 5 болып қалыптыр. Таң атайын деп қалыптыр. Анан ақырын саатты алдым дагы 12-ге жылдырдым. Анан атамды ойготтум. Ата, туруң, местаңызга жатпайсызбы десем, атам ушу бизди урушпайт эле да. Эң элемде катуу күнөө кылып койсоң, келесоо деп урушат эле. Ушул сөзүн укпаганга аракет кылчу элек да. Туруп эле, келесоонун баласы. Каякта жүрөсүң не болой? Ушул малга чейин адам көчөдө жүрөбү? Уят эмеспи? Саатты карасаң боло деп эле түшүнбөй калды дагы. 12 болуп турго сааты. Жат местама деп мени местама жаткырып коюп, өз местасына кирип жатканда багымдат казан айтты да. Ошондо бир катуу урушкан атам. 2004-жылы Бишкекте үйдө отурам. Отурсам эле атам звонок этип калды. Каныбек каяктасың деди. Үйдөмүн десем, мына музыка койгон аппаратура каякта деди. Үйдө десем, Каныбек балам министрдин кызынын тою болуп атат, ошого музыка коюшуң керек уулум деди. Ата, менде жана фонограмма деген ырлар жок эле. Оператор алып кетип калыптыр десем, балам сен жөн эле аппаратураны алып келип коюп кой, ырчымын дегендин бардыгын айтып койгом, алар келип ырдайт деди. Макул дедим, аппаратураны алып барып койдум. Мага бир аябай жакчы эле ошол ырды алып алдым мен, бош отурганда угуп отурам депчи. Ал кезде DVD, VCD жаңы чыгып аткан маалы, кыз бирок тобунун той деген ырын аябай сүйүп укчу элем да. Билесиздерби ошол ырды? Эсиңиздерге салып коеюн, мындай ыр го, сонун ыр го. Мында башталат го, башталганда мындай. Сонун ыр го. Бир малда отурам, тамада Ильяс Агыбай уулу. Ильяс ака келди да, Каныбек, кел укам эме жар-жарын койчу, бул 2 жаш келип калды дедиле. Менде ыр жок ака дедим. Атам ырчылар келет дедиле го десем, алар кечигип аттыр. Любой бир ыр болсо койчу укам дедиле. Боптур дедим. Ильяс ака чыгып 2 жашты чакырды, мен музыканы койдум. Деп 2 жаш кирди. Анан алардын ата энесин сөзгө чакырды. Чакыргандан кийин алар сүйлөгөндөн кийин келиңиздер эми кудагыйлар, бүгүнкү тоюбуздун сөзүн сиздер баштап бердиңиздер, эми бийин дагы сиздер баштап бериңиздер. Сиздер үчүн кудалар бийи дедиле. Деп койдум. Алар дагы бийлеп койду. Анан ата журт жамаатты сөзгө чакырдым. Музыка коюп туруш керек экен да. Тага журт жамаатын тосалабыз дедиле. Эң кызыгы жарым сааттык антракт дедиле. Эки жолу койдум эле, кыздын подружкалары киргиздер экен. Мен жаныма басып келип, молодой человек, у вас другой песни есть дедиле. Есть дедим. Поставьте, пожалуйста, дедиле. Хорошо дедим дагы. Опять дейт. Кадимкидей жаттап калдыралар дагычы. Анан Султан Садыралиев досум келип калды. Биринчи антрактты өткөрүп берип коюп кетти. Экинчи антракт башталганда эле тамада чыгып, келиңиздер эми урматтуу туугандар. Бүгүнкү 2 жаштын тоюну куттуктап келген Кыргызстанда жападан жалгыз группа, легендарлуу 35 жылдык тарыхы бар. Алдыңыздарда кыз бирок тобу дедиле. Олар дагы чыгып, аларга чейин элди тажат койгонсуң деген. Элдин баары мени карайт, мен атамы карайм. Атам байкуш жерди карайт. Кадимкидей тажап калдык, Анан той бүттү. Бүткөндөн кийин эми эмне болот экен деп турсам, жана министр мени карап басып келди дагы. Эми үкө деди. Аябай фарабалаттың деди. Рахмат деди. Мен мынчалык фарабаламадым эле үкө деди.
Эми бир музыка койсоң мына досторум менен бийлеп кетип калайынчы дедиле. Болду ака дедим дагы. Фара. Мына ушу музыкада эч укум келбей калды. Бул ырды Айжамал жырдайт. Өткөндө өзүнө да айттым. Эже ырдабаңчы сураныш дедим. Деп атсам бир тойда экөөбүз чогуу болуп калдык. Айжамал же жар айтып, фара деп кирип келди да ушу мененчи. Эгерде ким той кыла турган болсо, мени чакырсаңыздар, тоюңуздарды сонун кылып уже сиздерде жаттап калыптыр, а? Мен көп деле айткан жокмун, ал тойдогулар уже тажап калган да бул ыргачы. Негизи атамы билесиздер, жана айтып кеттим, көп кырлуу талант болчу деп айтып кеттим. Атам ушу сахнага чыкканда ырдаганды аябай жакшы көрчү эле да. Мен азыр атамы бирин ырдап берейин. Мүмкүн болсо чок ырдайлы, бир эле куплетин ырдайлы. Бул ырдын баардыгыңыздар жакшы билесиздер. Мен азыр бул жака Кара суунун кулуну, мыкты музыкант жигит Насипбек Калыков досум коштоп коесуң, Аба салыкын түн ортосу ай жарык, көккө жүрдүк багарала байланып, бир убакта мындай сунуш киргиздиң. Стоп, не дейсеже? Бир убакта мындай сунуш киргиздиң. Эже сунуш бир ай киргиздим деңчи. Сиздики киргиздиң мүмкүн. Кетти. Бир убакта мындай сунуш киргиздиң. Жактап мен сен жака ыктадым, ай ыктадым. Сен ыктадың, кучагымдан чыкпадың, ай чыкпадың. Шылтоо кылып чочуласың дегенсип, ай дегенсип. Жаккандагы кызыл гүлдү ырчыларга жакшы экен, а? Мына жетпей калган жеринде ий деп коет экен. Сонун экен да. Мына бүгүн аябай мындай күндүзгү сеанста болду да, бүгүнчү мындай астында мындай күлө тургандар олтуруптур. Бүгүн дагы дал ошондой инсандар отурасыздар да, мындай күлүп, атайын чындап күлүп келем деген адамдар отурасыздар да. Караңыздарчы, жүзүңүздөрдөн байкалып турат да. Бизге ушундай күлө турган адамдар астыга отурса жакшы да. Анан мындай бирөөдөн кредити бардайлар отуруп. Ана күлдүрчү. Серьезный да мындай. Зоопаркка маймыл көргөнү келгенсип. Мына бүгүн сонун отурасыздар да. Караңыздарчы, мен бирдекени айтайын десем, мага чейин элесиздер. Айтпасаң өзүм айтып таштайм аз бол. Сонун адамдар отурасыздар, Рахмат, баардыгыңыздар маанайыңызда аябай сонун болуп атат да. Мага чындап жагып атат. Чын айтайын. Мен азыр бир ырдап берейин эми, Бүгүн менин концертим макул болсоңуздар керек, Мына. Рахмат. Мына зал толо келип бердиңиздер. Ушул бул келгениңиздер, мен ойлоймун, ушул атамын талантына таазим этип, атамы урматтап, сыйлап келдиңиздер деп ойлоймун. Мына караңыздарчы, зал толо, 5 күндөн бери толо. Мына аренданы төлөп бердиңиздер. Тура, сиздердин акчаңыздарга төлөдүм да мен мына. Сиздер келип кассадан билет сатып алып, мен үй, машина алдым. Сиздерге рахмат мына. Баса аял алдым.
Unutуп калган турбаймынбы аны? Мен эми бир ырдап берейин. Калоочуларды бул жерге бийге чакырам. Бийлесеңиздер дагы болот. Маэстро кетти. Болча biraz. Başlap biraz. Handişandım biyim bilegen, hallas köynak sulu giymeken, ala salıp baldar çürögün, aşıktırar sulu giymeken, arı uzattın nasıl cürektey, ay çıraylı sulu giymeken, al olunup cangan cürektün, ayıktırar sulu giymeken. Sulu sulu, sulu sulu, sulu sulu, ay sulu giymeken. Sulu sulu, sulu sulu, sulu sulu, ay sulu giymeken. Hey! Hop! Bolca biraz. Kırsıldatıp kolum bilegen, kızıl köynak sulu giymeken, kıtığılap baldar çürögün, kılıktan sulu giymeken, arı uzattın nasıl cürektey, ay çıraylı sulu giymeken, al olunup cangan cürektün, ayıktırar sulu giymeken. Hey! Sulu sulu, sulu sulu, sulu sulu, ay sulu giymeken. Sulu sulu, sulu sulu, sulu sulu, ay sulu giymeken. Hey! Ушундай жерине biraz колчап баштап коебуз. Oyun salıp şayır bilegen, orom olcan sulu giymeken, oyrum kılıp baldar çürögün, oygo salgan sulu giymeken, arı uzattın nasıl cürektey, ay çıraylı sulu giymeken, al olunup cangan cürektün, ayıktırar sulu giymeken. İyi Tümeraka. Sulu sulu, sulu sulu, sulu sulu, ay sulu giymeken. Sulu sulu, sulu sulu, sulu sulu, ay sulu giymeken. Hey! Qanibek Rasulov. Arabella biychilar tovar. Екі минут уақытыңыздарды бөліп қолы Қаныбекті құттықтап, біздің ежебіз, Рахман ағайымыздың бір туған ежесі, ошол Қаныбектерге ошол атордун ата, апордун апа ол өзінің тарбиясын, жақсы сөздерін Қаныбектерге өз біз бешілікке келгенде бізге ушул уақытқа чейин өзінің ақылнасын айтып жүрөт. Уруксат берсеңиздер, мен сахнаға тоқтайым ежем, қол чалдырмен чакырып коелу, жеке келиңиз. Тоқтайым ежем. Рахман Разықов ағайымыздың бір туған ежесі, қол чапыңыздар. Урматтуу сатираны сүйүп баалагандар, урматтуу маданиятты баалагандар, силерге мен өзүмдүн атыман
жалындуу ысык салам айтам. Кыз келиндерди 8 март майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап кетем. Белгилүү куудул, сатирик, саясатчы, Кыргыз элине эмгек сиңирген артист Рахман Разыковдун баласы Каныбек Разыковдун концертине куш келипсиңер. Силерге дагы бир жолу жалындуу ысык салам. Артист көрөрмөн менен артист, эл менен артист. Элден айланса болот, элден үргүлсө болот. Силерге дагы бир жолу жалындуу ысык салам. Атасын ээрчип жүрүп, өнөр үйрөнүп, жанагы элде бир жакшы кеп бар. Атың барда жер тааны, атаң барда эл тааны. Атасы барда өнөр үйрөнүп, өнөр тааныган балага рахмат деш керек. Ушул Каныбек атасынын жолун жолдоп, элдин алдына чыгып, отчеттик концертин берип, силерге майрамдык маанай тартуулап атат. Каныбекке чоң ийгилик, мундан ары дагы жакшы артист болуп, атадан өткөн бала, атага жеткен бала деген дагы бир жакшы сөз бар. Азыр атасына жетелек, уайына жеткенде, маралына келгенде атасындай чоң артист болот деген чоң үмүтүбүз бар. Ошого Алла жол берсин. Илайым ушул сатира сүйүүчүлөр, сахнадагы артисттерди баалаган элибиз аман болсо, ошого жетет деген жакшы ниетте жүрөбүз. Силердин алдыңарда кичине белек алып келдим эле. Ошону Рахманды ээрчип, өнөр үйрөнүп, талпынып өсүп, элге маанай тартуулаган, келечеги бар, чоң артист боло турган балдардагы Тынар болсун, Ильяс, Акыл, Мадмайтын баласы ким эле? Канат, ушулардагы аталарындай жакшы артист болсун. Мен Тынарды өтө баалайм. Өткөндө Рахмандын эскерүү концерти болуп атканда Рахман атам саясатта өгүз эле деди. Эми бул кудулдар айванаттарга салыштырат экен да. Токойдогу Шайлоо деген бир жакшы чыгармасында бүт саясатчыларды, айванаттардын атын коюп, ошо менен ошолордун баягы жашоо образы менен элди баягы таң калтырып чоң чыгарманы жазган эле. Эми бүгүн ошону эстеп кетпесек болбойт. Ошонун таалимин алып, көп балдар артист болуп, элге маанай тартуулап, маданияттын бир чекесин көтөрүп, сатира жанрын өндүрүп, өстүрүп атат. Малына, маралына келгенде Каныбек дагы атасын тартат. Атасы 50 жашка чыкканда аябай чыгармачылыктын чоң кульминациясына чыгып, аябай элди таң калтырган, эл сүйгөн, жакшы, өтө курч, так, анан кийин таасирдүү чыгармаларды жаратты эле. Ошондой чыгармаларды сен дагы жаратып жүр. Азыр Каныбек 40-ка чыга элек, жаш, эми бул атасынан таалим алды, дагы элге кызмат кылат. 50-ге чыкканда атаңа жеткен, атаңа нашкан артист бол. Илайым. Рахмат. Силерге чоң рахмат. Эми белектеримди тапшырып коеюн. Рахмат. Неме? Мына Каныбекке кийгизип кой. Каныбек Рахман акага жетеби, жетпей, бул эми бир далды. Эми Каныбек жашта, азыр эми 40-ка чыга элек. Кудай кааласа алып бересиз, а? Эми өттү. Мен ойлойм бул атасына азыр жете элек, эми жетип калса керек. Эми Каныбек азыр жашта, али дагы алат дең. Мен түшүндүм. Эми Каныбек өзү айтып жүрөт. Рахмандын 3 аялы бар эле. Ошол 3 аялынын экинчи номер, экинчи аялынын баласы кайын журтка кызмат кылган, аябай
Uyat Seyit'i bilgen, Rahmandın artist boluşuna özünün salımın koşkan Gülmeyrem'dey, Kanıbek'tey, Eliş'tey kızlardı, baldardı törögön. Kanıbek'tin apası Ülpet'ke dağı bir tonap gelip koydum ele oşun cevap koyayım. Kana Ülpet. Kanıbek'tin apası otura salda jenge. Kolçak koyuңuzlar mına ke. Mene yaka gelin şu tondu giyin. Gelin siňe. Kaynece bağla atkandan giyin. Sen jakşı adamsın, sen menen adamlar. Kuda anda ol ketet. Kolçak koyuңuzlar. Rahman'da 3 çölü üyledim. Siler dile deyen ayalın ele jakşırak bilip kaldılar. Ol görür göz bolu ele erçip jürüp tanılıp gitti. Bu tartını öyle jürdü. Oşon üçün buğa bir ton cevap koyayım dedim bunda. Kolçak koyuңuzlar. Jakşı ton kanda aldım. Rahman'dın balasınday olup jürgön Tınarga bir çoğun konvert menen kalpaktan giygizip koy. Tınarga akta jürösün. Ha berdim bir. İçinde böyle akça var. Точно. Точно. Bolsun kayakta jürösün, bolsun. Toktayın bece, geçe dele gelseniz bolmagan bunday olsun. Bolsun kalpak giygizip, İlyas jürösün bu. Akıl ha? Dağı Madmayıp degen ükan bar ele. Bular da menin baldarımday olup kalgan, onun balasına kalpak jetpey kaldı. Dağı giygizebiz. Konsertler köp bola versin, yel gele versin. Uşul baldardın dağı jolu açılıp, Allah Taala koldap çoğun iyilikte jetsin. Amin. Allahu ekber. Rahmat. Toktayım razıyıq böcek özke. Rasul bildir kolçak koyup geliңizler. Ece, toktayım Ece. Toktayım Ece. Bunu gül sizge olsun. Bugünkü mayramımız mene çin yürekten kutlukdayım. Hem şu güldü satıp alıp öyle vermeysin. Cenab-ı Ekber'den güldü vermeyeyim diyor. Satıp alıp öyle verdim. Ana, buna apama. Apa. Kolçak koyuңuzlar buna ke.